медицина кызматкерлери, медиктер силерге ишенбей, мен силерден жабыркап ушундай өлүп кала таштаганмын. Мен силерди билем. Бешеналитти каралоону ким жүргүзүп коюду? Бешеналитти каралоону ошол эле болор экен. Жер иштебесине окшогон ушул мафия ушу медицина тармагынан элдин канын ичип тиги акча таап аткан немелер үстүндө тургандарды бар болуш керек. Кызыктуу ошол эле адамдар жегиштерле коррупционер деп койсом болот мен. Ошолор эле каралатып атып, менин де мага окшогон карапайым эле эмне караламак элем. Мен өзүм деле жалгыз чыгып атам митингге. Ушул ишини колдоп, сонун ачык айтып, ай момундай кетпедик мына. Соттошкондо 1 жыл 2 жыл убакыт кете берет экен деп чындыкты айтып атат. Туура, сотко берип койсо 1 жыл 2 жыл 3 жыл 10 жылга чейин созулуп гражданский сот болуп жүрө берет. А бул туптура кылып атат да, туптура кылып атат. Мына мен Ахматова Рахат деген мына карапайым эле жарамын пенсионерка мына. Некомпетентный, он неграмотный, өз должностуна соответствовать этпейт. Мени 1 жылдан бери артынан чуркатып, жалдыратып атат. Мен ага кайрылгам жардам менен. Ал жардамды игнорировать этип, күнүгө эртең, бүрүсү деп калп айтып келатат. Жанакы айтып аткан сөздөрдүн бирөөсү дагы чын эмес. Андай сөз болгон эмес. Мен свидетельмин. Кабинеттен болгон деп атат, секретарь жанында болгон деп атат, кабинеттен болгон эмес. Ал деген актовый чоң приемный залда болгон, суббота күнү прием болгон министр жарандарды кабыл алып атып, мен бизди да кабыл алып, биз айтканбыз ошо Булук байкебиз игнорировать этип 1 жылдан бери бизди жалдыратып атат дегенбиз. Аны ал айткан улук аялыңдын койнунан чыгып иштебейсиңби деп айткан сөздү бурмалап, башкача кылып, бүткүл кыргыз элине уят кылып атат да. Бул деген клевета деп коет. Бул клевета үчүн жооп бериш керек замминистр. А биздин талабыбыз бул замминистрдин баары кетиш керек. Жаңы жаштар